Мына ушул нерсе менен жакында чогултуп Россиядан алып келип мына учуруу алдында турайын деп турган учур экен. Өзүңүз айта кетсеңиз бул техника тууралуу. Бул деген Кыргызстанга аябай керектүү неме да. Чек араны кайтарганга, Токойду кайтарганга, көлдү кайтарганга. Анткени бизде деген 95% тоолуу жер да. Бул деген аттар бара албаган, машина бара албаган жерге барат. Бул ойлоп көрсөк тоолорго дагы коно берет. Түзгө да коно берет. Түзгөй коно берет. Мисалы үчүн май түгөнүп калып, ылдый өзү келип конуп калат да, май жок калса да, же бузулса бирим болсо. Безопасный да, коопсуз аябай. Муну канча убакытта кураштырдыңыз? Ну, 1 жылда кураштырдык. 1 жылда кураштырдыңыз. Жакка аралыкта учайын деп турасыңар буюрса. Кудай буйрса. Мына. Кандай караңыздар, кыргыз элибизде өнөрлүү адамдарыбыз. Ушул жери калтырбай биздин мамлекеттик Садыр Жапаровду колдоо көргөсө жакшы болот эле да. Анткени деген чек арабыздын бек болушу биздин тынчтыкта жашообузга өбөлгө болот да. Эмне үчүн дегенде согуш болбосун же бирөөнө кул болбосун десек, биз деген дайым ошого даяр болушубуз керек. Мына. Азыр негизи жүрөт. Жүрөтүн да айтсам түзөрдө. Эмне менен бул керосин? Жок, 95 бензин менен жүрөт. Бензин менен. Машинанын мотору тиги. Жакында ушул учурайын деп турган учурунда экен да. Азыр эмнени күтүп атасыңар муну учурганга чейин? Эмне жагы жетишпей атат муну дагы бир учуруш үчүн? Окуйлуу десек, ушу набор болбой атат биринчиден. Анан кымбат дагы сурап атат ошо. Бизге документ эле керек да, калганын деле өзүбүз эле түзүп алат. Өзүңүз деле учканга ар жак бер жагын баарын билесиз. Бул бат эле үйрөнөт эми. 2-3 жолу учкан деле үйрөнүп кетет. Кымбат деле эчтекеси жок. Мына тукандар.